Депутат Мирлан Бакиров башына турган депутаттык топту Базар Колгон аймагындагы жергиликтүү кеңештин депутаттары райондук администрацияда тосуп алышты. Өз сөзүн эл өкүлү аткарган иштери тууралуу маалыматтан баштады. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунда сел кырсыгы кооптуу. Ал эми жаз мезгилине саналуу гана убакыт калды. Арсанбоктон суу жеген жерлерге дамба куруу боюнча Сейдугунда мына бир топ Кара Дарыдагы суусунан дамбасы, Талдыбулакта көпүрө ушуга окшогон маселелерди МЧС министрлиги аркылуу аракет кылып атабыз. Буюрса март айларында келип туруп министр менен бир кыдырып жер-жерине көрөбүз деген пландар бар. Таза суу жана жайыттардын тардыгы Базар Колгон аймагындагы негизги көйгөй. Ошондой эле мектеп тартыштыгынан окуучулар чакырымдаган жолду жөө басууга аргасыз болуп жаткандыктарын жергиликтүү кеңештин депутаттары белгилешет. Ал эми активисттер бодо малдын түрлөрүнөн сөз козгошуп, тийиштүү жооп алышты. Ай чарбасын электрип атабыз, малдын саны, койдун саны, жылдын саны сайдын убагындага жетип калды. Бирок асылдандыруу иштери жок да. Ай чарба министрлигине келип, жылда бир жолу чогулуштулар. Ана кийимдер алдындагылар дейт, эчкине практически иш болбойт да бизде. Ушуну эми ушу жана асылдандыруу иштери өнүктүрмөйүнчө бул продукцияны өндүрүү элдин немесин мында шартын түзүү Biz Ayı Çarba Ministri reforma kılavuzları жүрөбүз. 1 milyar 300 milyon büdjeti var. 52% aylık haka кетет. Reforma kılasan, bu bir kança departamenti var. Kıskартасаң, mına em жумушчу болот, өзүңүздөр билгенде акыркы 3 жылда канча министр алмашып кетти, сандарды такталбай калды. Бул боюнча маселе бар атасың. А көпүрө боюнча бул жайыт комитети аркылуу гана мен жаңа айткан проекттер менен аракет кылайлык, кайрылуу кылсаңыз. Аны менен депутат Мирлан Бакиров бир нече мыйзам долбоорлорун демилгеге алган. Ал боюнча да пикир бөлүштү. Эмне жумуш аткардык? Районго, элге кандай мыйзам долбоорлорун сунуштап жатабыз, кандай мыйзам кабыл алдык. Маалымат иретинде бул райондун социалдык жактан өнүгүшүнө эмне кандай салым кошо алдык. Ушул максат болгон. Келечекте 2014 жылына бюджет бекиди. Кандай иш-чараларды кылабыз, кандай биргеликте проекттер менен ишке ашырабыз. Мына ушундай максат болгон. Мен ойлойм, мен максатыма жеттим деп, жакшы сунуштар айтылды, жакшы ой пикирлерди угуп, дагы жаңы ой менен 2014кө иш-чара кылганга жаңы күч менен барып дагы жумуш улантабыз деген ниет бар. Жергиликтүү кеңештин депутаттары белгилегендей, жогорку кеңештеги парламентарийлер менен такай жолугуп туруу пайдалуу. Анткени бийлик менен элетти байланыштырган көпүрө муктаж. Бул абдан жакшы нерсе деп ойлойм. Ушундай күндүн татаал мезгилине карабастан район ичиндеги элдер, анын ичинде мына район активи менен жолугушуп, былтыркы жылы кандай жумуштар аткарылгандыгы боюнча бир топ жакшынакай информацияны берди. Депутаттар дагы өздөрүнү кызыктырган көп маселелерди берди. Алар боюнча мына конкреттүү жоопторду берди, айрым чечилбей турган маселелерди ошо барып кийинки мезгилдерде жакын күндөрдүн арасында чечип берем деген өзүнүн убадасын берди. Депутат Мирлан Бакиров менен жолугушкан соң жергиликтүү кеңештин депутаттары айрым айыл өкмөттүн башчыларын шайлап алышты.